Referендum жөнүндө мыйзам долбоорун күн тартибине кирип коюңузду суранам. Жогорку кеңеште бүгүн 10 мартта референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун күн тартибине киргизүү сунушун депутат Бактыбек Турусбеков берди. Сунуш добушка коюлуп, 57 депутат макул деп добуш берип, күн тартибине кирди. Бирок айрым депутаттар документти элге алып чыгуу боюнча бир катар регламент бузулуп жатканын сынга алышты. Регламент бузулду. Демек бүгүн биз Конституцияны 2-3 окууда карабашыбыз керек. Кайра добуш берүүгө келишибиз керек биринчи окууга. Регламент боюнча. Эгерде жок, регламентти бузуп, биздин өлкөнүн эң башкы документин ушундай жол менен кабыл алабыз десек, бул шерменде конституция болот муну. Конституциялык түзүлүш боюнча комитеттин жыйыны болбой туруп, бүгүн дагы 2-3 окууга бир кароого киргизип атасыңар. Бул да кодоно мыйзам бузууда. Эмне Кыргызстандагы эң башкы мыйзамыбызды комитет карабай туруп, эң маанилүү учурда баары башын катып жатып алып, үйлөрүнө барып, колдорун койдуруп келип, ушинтип ууруларча кабыл алабызбы? Ушунда уурулук менен да баш мыйзамды башка мыйзамдын ичине салып, бул коёндун ичине аюуду салып өткөрүп атпайбызбы биз? Референдум жөнүндө мыйзам дейт, бул анын автору болсун, бирок экинчи окууда комитет да. Комитеттин адамдары чыгып, ошол сунуш киргизиш керек эле да. Мен макул болот болчумун. А комитеттин төрагасы да оор маселада чыкпай атпайбы? Эл өкүлү Дастан Бекешев айрым депутаттардын сессияга катышпай туруп, референдум өткөрүүнү колдоп, добуш бергенин сындады. Башка депутаттар дагы жок болгон. Далилдер бар, видео тасма бар. Сиз караш керек болчуңуз да. Көзөмөлдөп спикер катары депутаттарга катуу айтып, мыйзамды сактайлы. Биз мыйзам чегинде алып бардык. Мына бул жактан мыйзам чегинде болбой жатпайбы? Регламент бузулду да. Депутаттардыкын жапкыла дегенбиз. Жок, регламент бузулду да. Сиз көргөнсүз да. Негизи ал жактан бир маселе болуп атат. Аны эске албаганда добуш берүү менен маселе кабыл алынып атат. Андан соң айрым депутаттар кесиптештерине каршы пикирин билдиришти. Эл өкүлдөрү 2020-жылы октябрь окуяларында бийликке жетпей калгандар ызаланып ушундай кадамга барып жатат деген оюн билдирди. 5-октябрь күндөрү жан талашып бийликке жетпей калып, бийлик талашып жүрүп ушул күнгө чейин бийликке жетпей калып, эми мындай ичиндеги күйүтүнү түшүнсөк болот да. Бул жерде мындай туурусуну мындай айтыш керек. Ел тандагандан кийин ушул конституцияны, президенттик башкаруу 80%. Без основательно мондай такой атмосфера создавать этеп аткан кереги жок булчу. Элдин үлүн угайлы. Мыйзам менен жашайлы. Демократиялык мамлекетте жашап аткандан эң негизгиси эмне? Элдин бийлиги, экинчиси болсо бул мыйзам үстөмдүгү. Референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун күн тартибине киргизүү маселесин талкуулап жатып, депутат Бакыт Төрөбаев менен Жанар Акаевдин ортосунда түшүнбөстүк жаралды. Алгач Акаев референдум дайындоодо регламент бузулуп жатканын билдирсе, Төрөбаев 2016-жылы дагы баш мыйзам өзгөртүлүп жатканда азыркы кыйкыргандар үн катпай отурганын айтты. Азыр Жанар Акаев кыйытып айтып кетти да, мен адресиме. Мен бир президенттин дагы баласы болгон эмесмин. Ал киши өзүнүн ыктыяры менен кеткен. Биз ага баа бердик. Бирок баласы атасын саткан, бул чоң күнөө. Эч качан унутпагын. Сен ким элең, анан ким болдуң сен. Ошон үчүн мен сага тийишпей сүйлөдүм эле. Сен мындай мага кыйтып сүйлөбөй жүргүн мага. Уктуңбу? Чычалап атканы жакшы. Демек мен максатыма жетип атам, анткени ушул жердеги депутаттарды бир аз ойготуп, намысын келтирип коеюн деген ой эле. Түшүнүп, чычалап атышканы мындай жакшы. Бакыт Эргеш, дагы бир жолу айтып коеюн, сизге дару болсун. Бирок дару болбоптур. Мен ошол убакта Атамбаев менен иштегениме азыр дагы сыймыктанам. Анткени биз болгондой айтып турганбыз. Ошондо силер бул жерде канча мыйзамсыз нерселер болгон унчукпай отур. Мен сиздин ордуңузда болгондо вообще чыгып сүйлөбөйт элем микрофонго. Моралдык да укугум жок болчу. Улам келген президенттердин этегине намаз окуп, өзүңүз айтып атасыз. Атаңыздын татыктуу уулу боло алган жоксуз керек болсо сиз. Ошентип референдум дайындоо боюнча мыйзам долбоорун кароо 11 мартка жылдырылды. Конституция боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште 3 мартта биринчи окууда кабыл алынган. Аны депутаттардын 87си колдоп, 9-у каршы добуш беришкен. Референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо 11 апрелде өткөрүү сунушталууда. Зыягүл Болот кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.